Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Эфирде актуалдуу маек. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айдай Исмаилова. Бүгүнкү өтө маанилүү бул маекти Facebook аркылуу Азиз Чокморов сиздерге жеткирет. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүнкү күндө өтө маанилүү маселе бул баягы эле пенсия маселеси, пенсиялык саясат, пенсияны төлөө жана башка маселелер. Мына ушул багытта кеңири сөз кылуу үчүн биз студияга Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу социалдык фонддун төрагасы Розалиев Жаныбек Амановичти студияга чакырганбыз. Жаныбек Аманович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Жаныбек Аманович, мына ушул жооптуу кызматка келгениңизге аз гана убакыт болду. Биздин студияга алгачкы жолу келип атасыз. Өтө жооптуу жана бир топ түйшүктү талап кылган ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин угармандар жакшы билгендей, биздин студияда мына ушул эле социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Уркалиевич дагы бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Эгер сиздерде кандайдыр ушул пенсия маселесине, пенсиялык саясатка байланышкан суроолор болсо, адаттагыдай эле 39 21 90 39 19 33 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. Биз маегибизди баштай берели. Жаныбек Аманович, бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда көйгөйлөрүбүз абдан көп, ошол эле социалдык жактан, экономикалык, каржылык жактан да маселелер жаралып атат. Бирок кыргыз бийлиги, аткаруу бийлиги мына ушул көйгөйлөрдү, маселелерди чечүүнүн ар тараптуу жолдорун издеп, механизмдерин издеп, болгон күч аракетти жумшап атат. Ушул социалдык чөйрөдө өтө олуттуу тармак бул биздин кары картаңдарыбыз, ата апаларыбыз, пенсия жашындагы жарандарыбыз да. Анан пенсия менен камсыздоо, пенсия төлөө дагы өзгөчө бир түйшүктү талап кылат. Учурда кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар? Деги эле пенсия маселеси менен камсыздоо кандай жүрүп жатат? Рахмат. Жалпы республикабыз боюнча айтсак, азыркы учурда 702 миң пенсионерибиз бар. Бир айлык каржылай турган суммабыз бул өзү 4 миллиард 180 миллион сом. Акыркы 5 айдын ичинде порядка 20 миллиард 750 миллион сом төлөнүп, каржыланып жана төлөндү. Пенсиялар убагында каржыланып жана төлөнөт. Ал жагынан биз толук ишендирип кетебиз. Андай бир кандай бир экономикалык эмелер болбосун, мамлекет өзүнүн төлөй турган пенсиядагы төлөмдөрдү толугу менен каржылап жана төлөйт. Демек азыр маселе жаралган жок. Өз убагында кандай алып жүрсө ошондой алып атышат. Өз убагында алгандай алып жүрөт жана алышат. Дагы бир маселени тактап коелу. Азыр биздин угармандарыбыздан да суроолор пайда болот. Менде да суроолор бар. Анан башында бир түшүнүктүү болушун үчүн бүгүнкү күндө пенсиянын түрлөрү жөнүндө, кандай пенсиялар чектелет, ошол жөнүндө кичине маалымат берип койсоңуздар. Өзү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам негизинде пенсия бизде 3 түрү бар да. Биринчиси бул урагы боюнча, экинчиси майыптыгы боюнча жана баккан адам айрылган боюнча пенсиянын түрлөрү бар да. Жалпы пенсия өзү 3 түрдөн турат. Бул базалык пенсиясы, пенсиянын ичинде ошо базалык бөлүмү жана камсыздандыруу биринчи бөлүгү жана экинчи бөлүгү да. Анан 10 жылдан баштап, 2010 жылдан баштап топтомо компоненти киргизген биздин пенсиялык системага. Ошо менен топтомо бөлүгү ошол азыркы учурда ошол системабызда бар да. Рахмат. Биз Facebook аркылуу дагы суроолорун кабыл алабыз. Андан сырткары угармандардын да суроолорун кабыл алабыз. Убакыт тар, бирок бизге сиздерге суроо берүүчүлөр абдан көп. Андыктан алгачкы угармандарды кабыл ала берели. Саламатсызбы? Саламатчылык, чоң рахмат. Бул Бишкектен чалып жатам. Биздин пенсияны мына 3 айдан бери 500 сомго кыскартып салды да. Анан биз барсак, системабыз туура эмес дейт. Анан жана кошуп атканда туура эмес эсептейбиз дейт. Анан Мухаммед Калай мырзанын өзүнө чалдым эле, ал киши мен териштирмейинче билбейм дейт. Мындайча айтканда топту тепкендей эле ары эле бирине бири кубалашат. Анан схемасы туура эмес болсо биздин күнөөбүз эмне? Кымбатчылык ушунчалык кымбаттап атат күндөн күнгө. Кайсы жерде жашайсыз? Бизге деле акча да, ошо эмнеге кесип атасыздар? Болбойбу, жакшы айтып сүйлөбөйсүзбү? Токтоп коелу. Аты жөнүңүз ким? Нурница.
Фамилияңыз? Сарымсакова. Кайда жашайсыз? Свердловский, город Бишкек. Бишкек шаары Свердлов районуна караштуу. Ооба. Пенсияны ошо Свердлов районунан аласыз, Ооба. Ал боюнча эми биз жооп берели. Азыркы учурда бизде жалпы системабызга жана цифровизацияны алганда бүт эсептин баарын автоматташтырганбыз да. Ошонун балким ошонун себеби же дагы бир бөлөк себептери, башка себептери биз анын баарын биз тактап, анан сизге жообун беребиз. Жеңиш мырза, кошумчаңыз барбы? Ушундай кайрылуулар көп эле болуп атса керек. Ооба, биз эми баардык жарандар менен иш алып баргандан кийин мындай кайрылуулар болот. Жанагы манча айтып кетти. Чындыгында эле азыр баягы колго эсептеп жүргөн мурдаңкы эсептин баарын азыр автоматтык түрдө эсептөө жүргүзүлүп атат. Ошондой учурларда айырмачылыктар болуп калса, биз мыйзамдын талаптарына тууралап коюшубуз керек. Мындай нерсе бардык эле системаларда бар болуш керек. Анан муну эми туура кабыл алышыңыздар керек. Анан баягы катачылык кетип калган болсо, мисалы үчүн социалдык фонддун кызматкерлери болобу же болбосо кандайдыр бир арифметикалык катачылыктар болуп калса, аны түздөөгө биз милдеттүүбүз. Анткени мыйзам ага жол бербейт. Ошондуктан мыйзамдаштырып атабыз деп айтсак туура болот го. Анан эми баарыныкын эле кыскартып азайтып салып. Бул атайын кыскартуу же атайын азайтуу эмес да, э? Андай эмес. Анан көпчүлүк ойлойт экен баарыныкын социалдык фонд азайтат. Андай эмес. Бул ар бир жеке пенсиялык иш кагазды кароодо чыгып аткан нерселер. Эгер Мурниса Сарымсакова ошол тиешелүү жерге барып, сиздердин бөлүмгө барса да түшүндүрүп айтып, баягы бардыгын түшүндүрүп берет да. Эсеби тууралуу маалымат берет, э? Маалыматын тактап биз анан айтып берет, э? Рахмат. Дагы бир угарман бар. 2 угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Аны кутмандуу күнүңөр менен болдум. Ben zamanlama toplantısını saygılayı vaziyetini çalışacağım. Atım Azubay ve Avaz. Ben bunu yanlış tanıma kaydığanın sebebi ben 10.060 son deyteli pensiyon ben son Batı Amerika hoş gerekli birinci gruplardan gözlem ait mı? Hemen diyeyim, benim Mart ayında bazı şeylerden ben Antep konuşma. Mesela Antep tependesem ben Türkiye'nin üzerindir. Benden 10.060 sondan 20 son 40 kaptır. Anan 10.040 son dertleri koysa anan kesin hastalar azayıyla baratkan soy men hazır benim hasta karaganda yarını zeyraktayım. Pensiyaçilerine yakın bir hafta kalganda yarınlarım kazanıp adını çocuğunu aldırgan sevlikeyde olup kıyımda kalan. Anan emoşanım geçenekten kemitті, жиырмасам kemitkenler zımanım var. Рахмат, түшүнүктүү болду окшойт. Жалал Абад областы Тайгараев айыл өкмөтүнөн деп байланышка чыгып атат. Эми урматтуу угармандар, айрым угармандардын ошол пенсия жашындагы ата-апаларыбыздын суроолору бири-бириңиздердикине окшош болуп калса, ошол мурунку суроо менен эле чектелсек жакшы болот эле. Бул жолу дагы көп эмес, бирок 20 сомго деле азайып калды деп тынчсызданып атат. Териштирип карап деме албабыз, төлөп беребиз. Эгерде бирок бул дагы эле кайра жана автоматташтырылган системага киргенде Жеңиш Калыш айткандай кээ бирлердики ушинтип азайып калат. Себеп дегенде учурда баары кол менен эсептелген, а кээ бир адамдардыкы ошол эле меники көбөйүп калат да. Жанагындай ар кандай суммада кичине айырмачылыктар ошондон чыгып атат. Айырмачылыктар чыгат, ошону аны биз мыйзамга тактап баарына жообун беребиз. Рахмат. Жаныбек Аманович, дагы бир маселеде, мисалы, пенсия жашына келген биздин жарандарыбыз сөзсүз пенсия чектелет, пенсияга чыгуу үчүн документтерин тапшырат. Анан бул тынымсыз процесс да.
тез эле кайра кайталанып турган, анан буга чейин мурдараак ошол пенсияга чыгуу үчүн жарандар эмне кылышы керек, кагаз жана документ чогултуш керек. Анын көбүн дагы социалдык фонддун кызматкерлери өз мойнуна алгандары да бар да. Мисалы баягы жаранды убара кылбай канчасын социалдык фонддун кызматкерлери өздөрү бүтүрөт. Деги эле пенсияга чыгуу үчүн жарандар эмне кылыш керек, кайда, кантип кайрылат, кандай документтерди толтурат, анан соцфонд кандай колдоо көрсөтүп жардам берет, ушул жөнүндө да айтсаңыз да. Бул боюнча айталы, негизги пенсияга чыгаарда бул негизги документтердин бири бул эмгек китепчеси, адамдын паспорту, тастыктоочу документ. Жана анан кошумча документтер болот да. Бул диплому, аялдарга болсо жана балдардын көлүгү, армия, военный билети, армиялык билеттери. Ошонун баары бул ошо документтерге кирет да. Анан үчүн ошол эң жана негизги документтерди алып биздин райондук башкармалыктарга кайрылыш керек да. Өзү пенсияга чыгып атканда жана айтпадык, тастыктоочу документус эмгек китепчеси бул 96-жылга чейинки негизги документ болуп ошол эмгек китепчеси болот, иштеген аныктагычы. 96-дан кийин 1996 бизде осо жеке эсеп учету болгон, персонификациялык учет. Ошонун негизинде биздин базада бар да. Кандай иштеген, канча сом төлөгөн, ошол учурда төлөгөн, азыркы учурда канча сом болот деп ошол болот. Анан айтпадык, жана кошумча документтер керек болот. Пенсия кошулганга ошол кошумча документтер талап болот да. Бирок биз бул маселени биз буюрса жана реформа кылсак деп атабыз да. Себеп дегенде адамдын ошол пенсияга укугу келгенде ошол документтерди биз жөнөкөйлөтүш керек да. Ошону жөнөкөйлөтүш керекпиз. Мисалы жашы келди мисалы. Биз жаранды, бул эми темадан кичине астырып айта берейин да. Жаранды биз кел бул органга, кел тияка, кел справка дегенде биз кетишибиз керек. Бул ошолордон алыш керек. Мисалы жашы айтып атпайбыз, жашы келдиби, буга чейин төлөп жүргөн, буга эмеге чейин эме кылып жүргөн да. Ошонун баарын биз өзүбүздүн милдетибизге алабыз. Буюрса ошол реформалар жасап туруп милдет. Мисалы дагы жанакы МСЭК деп коет беси, медициналык социалдык эксперт комиссия деп коет да. Азыркы мыйзамдарда мындай жазылып калган экен да. Адам МСЭКтен өтүп, анан кийин соцфондко келиш керек экен да. Биз аны жоёбуз дейбиз. Буюрса ошого барабыз да. Себеп дегенде адам МСЭКтен өттү, бүттү, буну страховой случай деп коет, камсыздандырылган учур деп коет, камсыздандырылган учур келгенден кийин биз адамды убара кылбашыбыз керек. Камсыздандырылган учур МСЭКтен өттү, бал үйүнө барыш керек, калганын биз жазышыбыз керек. Ошол эле жанакы баккан адамдын айрылганы боюнча деп атпайбыз пенсиялар. Адамдын мисалы ата-энесинин бирөөсү каза болуп калса, биз ошол адамды алып алып сен атаң каякта иштеген, анан трудовойуна алып барганда туруп биз андан да кетиш керекпиз. Өзү кайга батып турса, анан кийин кайсы документ, атасы каякта иштеген, энеси каякта иштеген, анын баарын такташ кыйыныраак да. Ошонун баарын биз буюрса жоёбуз. Ага күч жетет, ишендирип кетейин, бирок ага кичине убакыт талап болот экен. Себеп дегенде мыйзамдар ушундай жазылып калган да. Биз ошол мыйзамдарды жөнөкөйлөткөнгө ошого биз күч аракетибиздин баарын жөнөкөйбүз да. Себеп дегенде адамдын укугу келдиби ошол пенсияга, бүттү, ал адам жашы жеттиби, жана инвалид майыптык боюнча алдыбы, же жанакыдай ата-энесинин бирөө ажырадыбы, биз ошону укугу келгенден кийин биз ал укугун тепселебешибиз керек да. Ошого биз өзүбүз чуркашыбыз. Буюрса ошого биз ошонун баарына аракет кылабыз да. Рахмат. Дагы угармандар бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, отасыздарбы? Ооба, радиоңуздун үнүн акырындатып бизге айта бериңиз. Мен телефон менен сүйлөшүп отам. Айтыңыз. Мен Жетил районунан Холом, Бектуров Асанбек, менде төмөнкүдөй суроо бар. Бериңиз. Мага менимче айылда жашаган баардык жылыктар кошот болуш керек. Мисалы биз айылдан пенсияга чыкканбыз да, райондончу. Ага чейин арга серче жүргөнбүз. Арасында шалыбыз деген убактарыбыз болгон. Анан ошол эле пенсияга кармаганда бизден
айлыктың сен шаардыктың деп кармаган эмес. Сен айылгала деп кармаган эмес. Айылдын эмеси уровендечи. Анан акчаны кармап туруп өмүр бою туруп анан пенсияга чыкты. Чыгып анан бишеке ал пенсионный кишканы бишеке келсеңер маршруткага мисалы биз 10 сом төлөйбүз да 5 сом төлөй албайбыз. Пенсионеримди айтсаң сен шаардын пенсионер эмесиңер айлык төлөйсүңер дейт. Бул теңсиздикти качан жойсо болот. Муну кантип жоготуш керек? Бул менче туура эмес го. Уже жаңы дорого келгенден кийин мунун баары тегилиш керек да, туурабы? Ушунда пенсияны төлөгөндө биз бөлгөн эмеспиз да. Районго шаарга. Айта бериңиз, убакыттар. Да, кийинки сурооңуз. Кыргызстан үчүн төккөнбүз. Анан деген эмнебизге ошого жардам бербейсиздерби? Аток бишектен деген мисалы эмчүбүз андай дегендей десек айтат, сен бул пенсияга бишке отуртуп келип, анан бул жерден бир транспорт немеденби көк кагаз керек, анан ошо менен жүрсөңөр болот 5 сом менен дейт. Анан биз пенсия чакырсак, анан кантип отуруп келебиз буяка? Эмчүбүз бишекке до сих пор жүрө албайбыз 5 сом менен. Дайыма 10 сом төлөбүз. Ошону чечип бериңиздерчи, пожалуйста. Рахмат. Кийинки угарманды да кабыл алабыз. Саламатсызбы? Assalomu alaykum. Бериңиз сурооңузду. Men Navoiy облусунан азыр чыгып атам. Мен 70 aşıp 75'e barıp kaldım. Şu pensiyonu koşuğumla payız menen kenkilik kaçan bolot şu 1200 var, 2200 var. Men şu 10 yıldan beri bir 4,5 yıl zorla jettim bu. Hiç taşın öğretmeyleşince orkaların koşula verip şunu. Ceset gibi var. Kenkilik kaçan bolot hocam. Ne gelirse birine 200 hiç hocam. Şu 4,5 yılda 5 geçen görevlerine jetmeydi hazır. Hiç yaş onun yaşına. Rahmat. Суроолор түшүнүктүү болду дейм э? Биринчи суроо боюнча жана жетегибизден кайрылган экөөбүзгө бул боюнча жанакыл мен түшүнгөн боюнча бул жана жол жүргөндөгү жана льготаларда аны болсо Бишкек мэриясы жергиликтүү бийлик кандай бир учурлар менен субсидияларды берет болуш керек. Ошон үчүн алардын ушул бир эмеси талабы ушундай экен, Бишкектин жашоочусу болуш керек экен. Ошонун негизинде бирок эми биз дагы ошолор менен сүйлөшүп көрөлү. Кандай жолдору бар экен, кандай кылып ушул жалпы пенсионерлерге эмне кылып ушундай бир льготаларын бере алат экен деп биз алар менен сүйлөшүп көрөлү. Экинчи маселе боюнча пенсиялардын көбөйтүү боюнча деп сурады го дейм. Жанагы көптөн бери эле ушул маселе талкуу болуп келе жатпайбы? Көбү аз алат, анан көп алат депчи. Бул негизи бирок бир нерсеге көңүл бөлүш керек го дейм, Жаныбек Аманович. Социалдык фондго ошол пенсия, өзүн пенсия менен камсыз кылуу үчүн иштеп, эмгек акы таап, анан социалдык фондго акча канчалык, ким канча которсо ошого жараша деген да маселе бар да, э? Ооба. Эми биздин системабыз өзү тилектештик система деп коет. Тилектештик системада пенсиялык системабыз. Анан бирок бул өзү пенсиялык саясатта ушундай да болуш керек да. Мисалы адам өмүр бою төлөп жүрүп, анан кийин азыраак төлөгөн бир адам менен экөөнүн пенсиясы бир болгон болсо, анда ошол көп төлөп жүргөн кишиде да суроо болот дейм. Эмнеге өмүр бою төлөп жүрсөм, бияктагы кишиники болсо бир учурларда эле төлөп жүргөн болсо, ошонун мындай теңдеме жол менен төлөнүшү да туура эмес болуп калат өзү пенсиялык саясатта. Анан акыркы учурда биздин пенсияга кошулардын максаты бул убагында төлөп жүргөн адамдардын укугун тепселебестен ушундай төлөп бериш керек. Бирок аз пенсияны аз өлчөмү болгондорго дагы бир өтө аз эмес бир чектелиш керек сөзсүз. Чектелип ошол менен төлөнүш керек да. Негизи эч жерде иштебей, бирок жаш курагы келгенде деле пенсия чектелет да, э? Жок, эгерде иштебей ошол эмгек стажы жок болсо, демек жок болуп төлөмдөр болбосо, анда пенсия чектелбейт, анда жөлөк пул. Жөлөк пул бул социалдык өнүктүрүү министрлигинен 60 жашка чыккан аял кишилерге, 65-ке чыккан эркек адамдар эч кандай эмгек стажы жок болсо республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган. Бизде дагы бир Facebook пайдалануучунун суроосу бар экен. 5 баласы менен 50 жаштан пенсияга чыкса болобу? Азыр расмий түрдө Россияда эмгектенет экен. Жооп берип коеюн. 50 жаштан
негизи 5 бала менен 8 жашка чейин өстүрүп чоңойткон апаларга пенсия 53 жаштан белгиленет. 15 жылдан кем эмес стажы болуш керек. Ал эми мөөнөтүнөн мурда 50 жаштан чыкса болот. Эгер дагы кошумча 15 жылдан ашыгыраак 10 жыл дагы стаж болсо 25 жыл. 25 жыл эмгек стажы. Мөөнөтүнөн мурда 50 жаштан чыкса болот. Анан ошол учурда Россияда иштеп атканына быйыл күчүнө кирди эл аралык келишим. Бул жана Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишим. Ошол жерде жакшы бир шарттары бар. Ошол Россияда иштеп, эгер расмий түрдө иштеген болсо, камсыздандыруу төгүмдөрүн пенсиялык фондко төлөсө, пенсияга укугун аныкташ үчүн 21-жылга чейинки стажы дагы кошулуп эсептелет. Эгер ошол жакта төгүмдөрдү төлөсө. Бирок көпчүлүгү эми баягы легалдуу эмес, жашыруун иштегендиктен азыр ачыкка чыккыла, келечекте пенсияңарга түз таасир этет деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошондуктан ал жактан тастыктап беришсе, төлөгөндүгү тууралуу, анда стажы кошумча эсептеле берет. Анан жалпысынан 25 жыл болсо, анда пенсияга 50 жаштан чыкса болот. Жакшы. Эми бул темага кошумчаны айталы. Мына жакында Орус Федерациясы пенсиялык фондусу менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошондо бул Жеңиш Ыркалович айткандай келишим болуп айтпадыбы, жана 1 январдан баштап иштеген кеш. Ошондо ошол маалыматты болгондо азыркы учурда ошол жекече эсеп персонифицированный учет деп коет. Ошону биздин 600 000 биздин жараныбыз, Кыргыздын жараны, ошол жакта уже учетто турат экен да. Ошонун порядка 500 000 уже официалдуу түрдө төлөй башташыптыр да. Ошон үчүн биз дагы айтып кетет элек, ошол биздин жарандар, ошол чет мамлекетте иштеп аткандар, Россияда, Казакстанда бул легалдуу түрдө иштеш керек да. Ошол төлөнгөн акчанын баары кийин экспорт, пенсия менен экспорт болуп келет деп беричи. Биягына да саналат. Бул төлөмдөр эмес, пенсия катары келгенге мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Жаныбек Аманович, ошол социалдык фонд ошол бир гана Россия менен эмес, башка көп өлкөлөр менен ушул багытта кызматташып жатат окшойт. Мисалы, Түркиядагы мигрант замандаштарыбыз дагы ушул пенсия маселесинде бир топ маселелер чечиле баштады деп сүйүнүп атышат. Дагы кайсы өлкөлөр менен өз ара кызматташуу жүрүп жатат? Бул боюнча жана Евразиялык экономикалык биримдигинде Казакстан, Россия, Беларусь, Армения. Ошол ортодогу ошол 4 мамлекеттин ортосунда жана келишим күчүнө кирди да. Андан тышкары Түркия мамлекети менен келишим түзүлүп, аякта дагы легалдуу түрдө иштеген биздин жарандарыбызга ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Андан тышкары Корея мамлекети менен, Түштүк Корея мамлекет республикасы менен келишимдер бар. Ал жерде иштеген акчаларды аякта болсо тиги топтомо система экен. Топтолгон акчасын бери кайра келгенде биздин жаран ошол акчаны толугу менен которуп беришет экен. Калган мамлекеттер менен эми азыркы сүйлөшүүлөр жүрүп атат, меморандум деп коет. Бир 14 мамлекет менен уже биз келишимдер түзүп, ошолор менен чогуу иштешип, ошол пенсиялык камсыздоо боюнча маселелерин көтөрүп иштей баштадык. Жакшы экен да. Мына мисалы бизде ар кандай жагдайлар болуп турбайбы? Мына жогоруда Жеңиш Ыркалиевич айтып атасыз, жана жашы жетпей баратса, жана кошумча төлөп койсо, жана башка деп. Негизи эле Кыргызстанда ошол канча жаштан аял киши, канча жаштан эркек киши мыйзам боюнча мурдагыдай эле да, чектөө? Мурдагыдай эле чектөө. Бул жалпы аялдар эркек киши 63 жаштан 25 жыл эмгек эмес, камсыздандыруу стажы болуш керек да. Анан аял киши 58 жаш 20 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. Жакшы. Бизде дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? 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 Биз сизди угуп жатабыз. Кайрылган Бектур Атанбек. Сиз айтыңыз. Кайра бир аз толуктоо берсем болот да. Айтыңыз эми кыскараак. Кыска айтайын, мындай да биз учурунда эч жерге бөлүнбөй эле бүт Кыргызстан үчүн соцфондго төлөп жүргөнбүз деп айттым. Анан деген сиздер айттыңыздар, биз ошо ар кайсы сурап көрөлү, тактап көрөлү депчи, субсидия бөлүнөт деп. Мындай да азыр деген 30 жылдан бери эменчилик деп коюп, ар бир ведомство өзүнүн бюджетине кааланган мыйзамдарды алып калып туруп,
жоопкерчилик бекиттирип аны эч ким контроль кылбай анан келип ошол жараша биз эле чыгарып атканда силерге ошондой бир мыйзамсыз документтер көрсөтүшү мүмкүн. Биздин укугубуз бизде окшойт да Кыргызстан боюнча туурабы? Бишкек менен шаардык менен айылдык бөлүнбөшү керек. Пенсионер Кыргызстандын пенсионери туурабы? Ошон үчүн ошондой мыйзамсыз кагаздары болсо, ошону мыйзам чегинде тактатырып туруп, эгерде каршы мыйзам чыгаруу керек болсо, ошондой кайра мыйзам чыгарууга аракет этиңиздер. Себеби деген мен суроо, мен талабым менимче бүт кыргызстандыктардын талабы болуш керек да менин оюмча. Ошого урсаңыздар, пожалуйста. Макул, биз ага көңүл буруп. Туура айтасыз. Ушул маселени кененирээк мындай түшүндүрүп да коюш керек го дейм. Бишкек мэриясы алар өздөрүнүн Бишкекте жашаган жарандарына, бир пенсионер жарандарына бир өзгөчөлүк, бир мындай бир жеңилдик берүү максатында коомдук транспортто жүрүүнүн жанагындай акысын азайтканда. Мисалы, Жети Өгүз районунда бул аксакал жашаган жакта дагы Жети Өгүз районунун мамлекеттик администрациясы кандайдыр бир пенсионерлерге жеңилдик караса, аны Бишкек шаарынын тургуну барып пайдалана албайт да, Ооба, эми кошумчалык коюн, негизи бул транспорттук чыгымдар деп эсептелет да. Анан бул жерде айтышыбыз керек, социалдык фонд пенсия менен камсыздоо маселелерине карагандыктан башка маселелер ар бир ведомствонун, министрликтин же болбосо мекеме ишканалардын каргышында да. Анан Бишкек шаардык кеңеши тарабынан ушундай баягы пенсионерлерге чечим кабыл алынгандыгы үчүн алар ошол чыгымдардын калган бир бөлүгүн ошол медианын бюджетинен карап ошону жаап берет да. Анан башка жакта тургандардыкын караш үчүн алар ошол кошумча чыгымдарды эсептеш керек да. Анан баардыгы эле бүт республиканын эми баягы жаран болгондон кийин биз келип кетип жүргөн кишилер да бар да. Анан алардын баардыгынын чыгымын көтөрө албашы мүмкүн. Анан ошондуктан бир чечимде да ошондой көрсөтүлсө керек. Именно Бишкекте жашаган пенсионер жарандарды социалдык жактан колдоо көрсөтүү максатында жанагындай транспорттук бир жеңилдиктерди берилсин деп. Анан эми түшүнүп атабыз, камсыздандыруу төлөмдөрүн чындыгында эле баардыгы төлөгөн туура эле. Анан ал эми пенсия түрүндө төлөнүп берилип атат. Ал эми башка чыгымдар, башка булактардан каржылангандыктан аны дагы баягы өздөрүнө ылайыктап эмес, бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша медиа ошондой кабыл алса керек деп ойлойбуз. Рахмат. Жамиль Каманович, дагы бир маселе ушул пенсияга келгенде, жанагы социалдык фондко которулган камсыздандыруу төлөмдөрүнүн 2% жана топтомо фонд дейбиз, ушул жөнүндө суроолор дагы көп болот да. Ушул пенсиялык топтомо фонду азыр кандай абалда, эмне болуп атат? Айрымдарына төлөп берүүлөр болуп атат эле, ушул жөнүндө да маалымат берип койсоңуз. Жана айтып бербедик бе, 2010 жылдан баштап бизде ошол топтомо компоненти киргизилгенде 2%. 2%ды бул адам пенсияга чыкканда бул кошумча дагы бир пенсияга бир кошумча болгондой болсун деп ушундай эме менен максаты менен түзүлгөн да. Анан бул эркектерге 1964 жылкы чейинкилер мурда төрөлгөндөр аны ал төлөмдөрдөн бошотулган, жана аял киши болсо 69 жылга чейинкилер ушул төлөмдөрдөн бошотулган да. Бул топтомо фондусу боюнча айтсак, топтомо боюнча адам пенсияга чыкканда жанагы айтпадыкпы, жана бир бөлүгү жана камсыздандыруу. Ошондон тышкары адамда дагы бир акча болот да. Мисалы, бир учур болгондон кийин балким бир 100 000 болобу, 500 000 болобу ошол акча турган болот да. Бул кадимкидей пенсияны алып аткан болот. Андан тышкары жанагы топтомо өзүнүн топтолгон акчасы болот да. Ошол менен азыркы эмелерге кийрек эмес, кааласа единовременно алат, бир эле алат, кааласа бир бөлүп алат, алса болот. Ошо менен бул пенсияга да бир кошумча сыяктуу бир бөлүгү деп эсептесек болот да.
Жакшы экен. Дагы бир суроо, Жеңиш Шуркалиев, сиз ошо тактап жооп берип койсоңуз, мисалы 50 жаштан 5 бала менен пенсияга чыга турган болсо, үлүш жердин салыгын төлөп жүргөндөр чыкканга мүмкүнбү деген суроо берип атат. Туруктуу үлүш жердин салыгын төлөп жүрүшкөн экен. Эң биринчиден баардык радио угармандарга айтып кетели, салык менен социалдык төлөмдөрдү эч качан аралаштырбаңыздар. Бул эки башка төлөм. Салык бул бюджетке түшө турган, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү социалдык фонддун пенсиялык фондко түшө турган акча. Ошондуктан айыл жеринде биздин деле алмаштырып алышат. Тууган уруктардын баары эле ушинтип берет да, салыкты төлөп жүрөбүз, эмне үчүн пенсияга келгенде эле кайра акча сурайсыңар деп. Негизи экөө эки башка төлөм. Ошондуктан экөөнү милдеттүү түрдө төлөш керек. Ошол учурда гана өзүнүн жеке эсебине пенсиялык төлөмдөр төгүлсө, жеке эсебине каттоого алынат дагы, кийин пенсияга чыкканда укук берет, стаж катары. Анан эгер социалдык фондко төлөп жүргөн болсо, азыр эми учурда муну салык кызматы жыйнап атат, ошондуктан туура кабыл алыңыздар. Анан баягы убагында төлөбөгөн үчүн ал жерде административдик дагы айып пулдар салынат. Ошондуктан туура түшүнүп, убагы менен төлөп койсоңуздар, бул көп акча эмес. Азыркы учурда жер салыгынын көлөмүндө эле төлөнүп атат. Мисалы үчүн гектарына 300-400 сом бир жылга. Анан эгер үй бүлө мүчөлөрүнүн санына жараша, ал дагы чачырата келгенде өтө аз эле сумма болуп калат. Ошондуктан төгүп койсоңуздар, кийин бир жыл стаж болуп эсептелет. Ошондуктан төгүмдөрдү милдеттүү түрдө бир жылдыкын төлөп койсо, бир жылдык стаж болуп эсептелет. 5 кишиге. 5 киши болсо 5, 4 киши болсо 4. Демек, 50 жашта 5 баласы менен ошол жанагы үлүш жери эсепке алынып, социалдык фонддун төлөй турган акысын төлөп жүргөн болсо, же эми деле төлөп айып пулу менен кошо бардык карыздан кутулса, анда пенсияга чыкканга болот. Жакшы, түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун актуалдуу маек программасын угуп жатасыздар. Биздин студиянын мейманы саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу социалдык фонддун төрагасы Орозалиев Жаныбек Аманович. Сөзүбүздү уланта берели. Дагы бир көпчүлүктүү пенсия жашындагыларды, пенсия жашына келгендерди кызыктырган дагы бир маселе бул жанагындай пенсияны чектөөдөгү эмгек стажынын жетпей калганы, же болбосо пенсиянын туура эмес эсептелип калганы, ушул боюнча суроолор абдан көп болот да. Биздин радио күзөт программасына бул боюнча абдан көп суроолор берилет. Жеңиш Шуркалиевич жакшы билет, өзү дагы тез ушул багытта жооп берип турат. Негизи ушундай маселелер менен кимдерге кайрылышы керек жерлерде, аймактарда? Сиздердин кызматкерлерге мисалы азыр жетекчилик тарабынан кандай көрсөтмөлөр берилген? Пенсионерлер менен, пенсия жашына келгендер менен иштөөнүн бир тартиби, бир өзгөчөлүктөрү болуп атабы? Биринчи жанакы сурооңуздар боюнча, эгерде бир кандай бир учурларда пенсия стаж жетпесе толук тасоо болобу десе, бул болот. 96-жылдан кийинки учурга бир төлөмдөрдү төлөп, ыктыярдуу түрдө ошол менен стажды толук таса болот. 96-дан кийин берки эмесинде. Анан эгерде бир суроолор болсо, ошо жергиликтүү башкармалыктарыбыз бар, соцфонддун бүт районда, ошол жака эле кайрылса, ошол жерден толук жооп берет да. Кандай болуп, эмне болуп эмесин бар. Жаңы жетекчи катары сиз мисалы кечиресиз, ошол жерлерде, аймактарда сиздердин кызматкерлерге бир ошол пенсионерлер менен иштешүүдө бир ийкемдүүлүк, же болбосо алардын баягы маселесин туура, тез, оперативдүү чечип берүү багытында иш-аракеттер, андан сырткары бардыгы жанагы электрондук вариант койтуп атат. Ушул багытта санариптештирүү алкагында бир жаңы тапшырмалар берилип, аларды бир керек болсо окутуп, үйрөтүү маселелери чечилип атабы? Ал боюнча биз айтпадыкпы? Биз бул система, пенсиялык негизи системабызды өзү реформалайбыз да. Реформалайбыз. Себеп дегенде биз жанакы мыйзамдарды талдап көрсөк, кээ бир мыйзамдар буну биз жашырбашыбыз керек болду. Өзүнүн актуалдыгын жоготту. Себеп бул ал маселелер, бул мыйзамдар кабылданып атканда, бул тетиги 2000-жылдар болуп атат да. Жанакы жаңыдан өтүп мындай болуп атканда, ошо биринчи камсыздандыруу бөлүктү деп атпайбызбы? Союз кестеш дегенчи. Биз буну буюрса жөнөкөйтөбүз.
жанакыдай справкаларды, диплом окуган экенсиң, анан баланча кылган экенсиң дегенин баарын ошону азыр мыйзамды талдап эме кылып атабыз. Ага, конечно, убакыт керек. Ошону жөнөкөйлөтөбүз. Себеп дегенде жөнөкөйлөтпөсөк ушундай эле арыздар, ушундай эле түшүнүксүз эмелер көп боло берет да. Дагы биз санасак, дагы эле ошол эми союз кезде иштегенде мындай айтсак болот да. Ошолорду дагы бир 15 жылдай дагы чыгат экенбиз да. Ошол проблема боло берет экен. Ошол проблеманы чечиш үчүн биз жана реформалабыз деп атабыз да. Мыйзамдардагы кээ бир учурларды биз жөнөкөйлөтөлү деп. Бул эл аралык тажрыйба деп коебу, бөлөк мамлекеттердин эмесинде карап көрдүк. Ошонун баары ошо жөнөкөйлөткөндөн кийин бул маселелер улам чыга берет да. Экинчиси, учур келгенде, мисалы 63-төн деп атпайсызбы, 63-58. Биз ошо санариптештирип бул базаны эме кылгандан кийин адамды социалдык фондго киргизгендей болобуз. Ал киши бизге убар болуп келбеши керек. Ошондой системаны мына азыр уже санариптештирип баарын дайындап атабыз, жана санариптештирүүнүн алкагында да. Себеп дегенде бизде уже даярбыз 96-жылкыдан берки базабыз бар да. Бул менин баары уже мындай кичине убакытты талап болот, анан жана айтып атпайм, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киришибиз керек. Ал убакыт эме болот да. Ошонун баарын азыр тапшырмалар берилет. Ошонун баарын албетте жана кайрылган жарандарыбызды биз сылык сыпа кабыл алышыбыз керек, жообун айтышыбыз керек. Айрым учурда андай көрүнүштөр болуп аткандыр. Анын баарын буюрса жоебуз, андай болбошу керек да. Дагы көп бериле турган суроо бул майыптыгы бар адамдарга майыптыгы боюнча жанагы пенсиялар же болбосо дагы пособиялар, эмнелер чектелет, ушул жөнүндө суроолор көп болот да. Социалдык фонд тарабынан кандай чектөө? Майыптык боюнча биз пенсия менен төлөмдөр, пенсия менен гана эме болобуз. Анан ар кандай бир кошумчалар боло турган болсо, ал уже соцразвитие жагынан кетет. Бирок жана пенсияга кошумчаларыбыз бар да, эмелер. Аны толук кандуу төлөп беребиз. Анан биз жанагы айтып атпайбыз, жеңилдетели деп атпайбызбы? Ошол процесстерди автоматташтырган түрдө азыр анысынан дагы баягы бул жалпы эмени реформалаганда бир министерство болуп калдык да. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында болуп калдык да. Демек баягы жеңилдейт десе болот. Буюрса ошол боюнча деле азыр биринчи кадамдар башталды. Эми аны биз эме кылыш керекпиз. Тиги социалдык кызматтар, социальные услуги бир жерде болуш керек деп. Социальные услуги в одном месте деп. Азыркы учурда пилоттук эмеде режимде уже бүгүндөн баштап, могул айдан баштап уже эме болуп атат. Бир жерге келип эле документтерин жөлөк пул болобу, пенсия болобу, ошол менен эме кылдык. Бүт региондорго ошо пилоттук режимдерде мына башталды да. Бул саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн эмеси талабы, ошол менен ошондой кылабыз деп анан уже бул боюнча жумуш башталды. Кошумчалык коеюн дегеним, тиги майыптык боюнча ушу жана медик социалдык эксперт комиссиянын корутундусу менен учурда 3 түрлүү топтогу майыптык боюнча пенсиялар чегерилет. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтог. Анан болгон айырмасы үчүнчү топтогулар баягы ишке жарамдуу болгон үчүн белгиленген божомол пенсиясынын экинчи топтог майыптыгынын 50% гана алат. Анткени алар иштеп дагы айлык алып аткандыктан алар ишке жарамдуу болуп эсептелет. Анан бир кошумча жана айтып кетпедиңизби, каяка кайрылса болот деп аймактык башкармалыктар дайыма кабыл алганга даяр. Андан тышкары бизде кол борборубуз иштейт. 1202 түз номери менен чалып маалымат алсаңыздар болот. Андан сырткары ишеним телефондорубуз бар: 57 66 61 54 33 16. Анан социалдык фонддун сайт аркылуу дагы, чат аркылуу кат жүзүндө кайрылуу жасасаңыздар, ошол эле онлайн режиминде жооп ала аласыздар. Рахмат. Мына уктурууда сонуна чыгып келе жатат. Жаныбек Аманович, негизи
пенсия жашына келе электер пенсия деген маселе боюнча көп кызыкпайт да. Анан бирок соңку кездерде кийинчерээк ушул жаштар дагы ушул карылык үчүн кам көрүп, кантип пенсия менен камсыз болом, кийин кандай болом деген кызыгуулар пайда болуп калды да. Мына жалпы эле угармандарыбызга, баардык эле муундун өкүлдөрүнө айта турган сөзүңүз кандай? Адам өзүнүн карылыгы үчүн кам көрүп коюу үчүн азыртан ойлонуш керек да, мисалы, ооба, сиз туура айтасыз. Бул турмуш экен да. Кудай таалам өмүр берсе, бул ошол карыйт экен да. Ошол жашы баягы иштеп аткан күчү алы кетет экен эмеспи, ошол болот экен. Анан ошон үчүн мамлекет ошол пенсияны ойлоп чыккан да. Учуру келгенде бир иштеген жагынан бир кичине болуп калганда, мындай карылык келгенде ошону пенсияны алыш керек депчи. Анан камсыз болуш керек депчи. Анан албетте ошол карылыкты албетте бул жаштайынан ойлошун керек да. Биз ошону бирок азыркы учурда жаштар уже ойлонуп бул төлөмдөр керек экен, көп мындай келечекти ойлош керек эле. Көп киши бул жөнүндө уже эме болуп калды. Кызыга башташты да, Мындай суроо бергениmin себеби азыр бизде бир угарман бар экен, доктуру соңуна чыгып калды. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Кайрат Салмактан жана Бектур Басамбек. Кечирип коюңуз. Сиздерге редакциянын өзүнө бир аз өтүнүч да. Сиздер талап чатарында эң жакын рахмат сизге. Рахмат. Сиз мен өзүбүзчө сүйлөшөлү сиз менен. Азыр биз жалпы угармандардын убактысын албайлы да. Негизи эле жалпы эле Кыргызстан эли, жалпы эле биздин замандаштарыбыз ушул пенсияга чыгууда анын аз көп экендигине жана башкаларга сөз кылышат, бирок жалпы мындай пенсия үчүн кам көрүү маселесине келгенде бул ар бирибиздин милдетибиз экен да, демек, азыркы күндө. Пенсиянын эме айтпадык, төлөмдөрүнө өзүнүн салымына карата ошол пенсиянын өлчөмү чектелет да. Өлчөмү чектелет. Анан ошо айтып атпайсызбы, жаштайынан быйганда эме менен биз ошо карылыкты ойлонушубуз керек да. Учур келгенде ошол пенсиябыз бир бизге бир эмеге керек болот да, жашообузга керек болот. Ошондуктан баарына айтып кетет элек, азыр иштеп атканда, кандай бир эме кылып атканда ошо төлөмдөрүн төлөп өзүлөр кызыгып ошону да сурап да туруш керек да. Ал боюнча бизде электрондук кызмат эмелерибиз бар, жекече кабинеттер бар. Ошол менен эле кирип, сайтка кирип, бүт эмесин барса биз толугу менен маалыматтар бере алабыз да. Жекече кабинеттер дагы бүгүнкү күндө мындай коомчулукта актуалдуу боло баштады окшойт да, пенсия жашындагылар үчүн да, жарандар үчүн дагы. Жалпы баардыгына болот. Дегенде азыр түндүк программасы, түндүк эл аралык ведомстволук аралык система иштеп атат. Система иштеп атат. Ошол аркылуу азыр баардыгы ошого кошулган. Ал системадан пенсияны болобу, карыздар болобу, бүттүгүн жекече камсыздандыруу счетунда эмне бар экен, баарын эметсе маалыматтын баары ошол жерде бар. Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер ушул Кыргыз Республикасынын аймагында пенсия менен камсыздоо, пенсиялык саясат, пенсия чектөө, төлөө маселелерине байланышкан түз эфирдеги маекти уктуңуздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу социалдык фонддун төрагасы Орозалиев Жаныбек Аманович болду. Жаныбек Аманович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ошондой эле биздин студияда коомчулук менен байланыш башкармалыгынын жетекчиси Мукамбетов Жеңиш Уркалиевич дагы сиздердин суроолорго жооп берди. Сиздерге ыраазычылык, урматтуу радио угармандар. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айдай Исмаилова. Facebook социалдык тармагы аркылуу бул уктурууну сиздерге кесиптешим Азиз Чокморов жеткизди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуз.